Мына сага чолгат өрттөн атат. Балдар. Ал буттанган жалын эл кыймылы жанданган эртеңиненки саат 8 менен 9-дун ортосунда байкалгандыктан өз убагында өчүрүлүп, адам өмүрү жана саламаттыгы жапа чекпеди. Антсе да соода комплексинин түндүк тарабындагы 200 чарчы метр аянт толугу менен күйүп, келтирилген материалдык зыяндын көлөмү болжол менен 2,5–3 миллион сомго чамалайт. Бул жерде бизден арендага ижарага алып чаштарач болчу, анан кийин жарымы болсо Каличапа деген ашканага берчүбүз. Каличапада бир 7–10 кишидей иштечү. Бияк болсо чаштарачта болсо бир 4 кишидей иштечү. Бактыга жараша, жогорудагы соода комплекси алдын ала камсыздандырылган. Андыктан учурда колдонуудагы мыйзам актыларына ылайык мында келтирилген чыгымдарды камсыздандыруу уюмдары төлөп бермекчи. Албетте, иштин мындай өңүтү кырсыкка кабылган тарап үчүн бир топ эле жеңилдик. Биз ал боюнча биздин кызматкерлер барып тиешелүү актыларын түзүп келишкен. Бүгүнкү күндө анын ээси көз карандысыз эксперттерге кетирди да, анын чыгымы канча болгончу биз ошол чыгымдын негизинде анан төлөп беребиз. Азыркы учурда документтер даярдалып атат. Колдогу маалыматтар тастыктап тургандай, Нарын облусунда ар кандай багыттагы 50.899 имарат катталган. Мындан 2 жыл мурун 11.643 камсыздандырылса, былтыр дагы 4.170 кошулган. Тилекке каршы убакыттын ушул аралыгында жаратылыш кырсыктарынан 67 туракча жабыркап, алардын ээлерине 4.779.165 сом төлөнгөн. Териштирүүлөр жана иликтөөлөр көрсөткөндөй, алардын 80% тилсиз жоонун курмандыгына айланган. Маселен, жыл ичинде Нарын району менен облус борборунда эле 36 өрт катталып, жалпысынан 5.887.330 сомдук зыяндар келтирилген. Эми алардын катарын Чолук Ата соода комплекси толуктап отурат. Өрт толугу менен 9:05-те өчүрүлгөн. Жалпы 10 тонна суу берилген. Ошондой эле жанында жайгашкан суу гидранты колдонуп, бесперебойный подача иштери жүргүзүлгөн. Себеби кыска чыңалуудан болду. Өзгөчө кырдаалдар кызматтагылардын билдирүүлөрүндө Теңир Тоо жергесинде өрт кырсыктарынын 70% электр жабдуулардын туура эмес колдонуудан чыкса, 20%-на от жагуудагы коопсуздук эрежелеринин одоно бузулушу себеп. Демек, сактансаң сактарым демекчи, Карамактагы турак жайларды жана автоунааларды камсыздандыруудан утуш чоң. Бөдөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын шаары.